24 адамдын өмүрүн алып кеткен жер көчкү акыркы 8 айдын ичинде кыргыз элинин башына келген 3-чү чоң кырсык болду. 27 август күнү Москва шаарынын басмаканаларынын биринен өрт чыгып, көрөө каттын ошол жакта иштеп жүргөн Чырактай болгон 17 кыргыз кызы бир күндө көз жумду. Женщина плачет, у нее дочка погибла, ей всего 18 лет. Бул окуя жалпы кыргыз элин кайгыга салды. Көпчүлүк суранып жатып 2 күн өткөндөн кийин гана 29 август аза күтүү күнү деп жарыяланды. Саясатчылар, жарандык активисттердин демилгеси менен Бишкек шаарында 17 эже карындашыбызды эскерүү иш-чарасы өткөрүлдү. Бул трагедияны биз бүтүндөй кыргызстандыктар жакын кабыл алды. Өзүнүн кызы, өзүнүн карындашы өрттөн өткөндөй эле болду. Биз бул трагедиядан сабак алышыбыз керек. Улуттук трагедияга айланды. Бул катардагы кокустук эмес. Бийлик тараптан иш-чарага Фарид Ниязов эле келди. Президент так ушул аза күтүү күнү фракция лидерлерин чогултуп алып, конституциялык реформаны талкуулаганын жыйындын алдында 1 мүнөт унчукпай эскерген фракция лидерлеринин видеосу тастыктайт. Бизде бүгүнкү күндө элибиздин оор абалы трагедиясы президентти кызыктырбайт. Биздин президенти кантип бийликти кармап калат? Ошол конституцияны өзгөртүү жолу менен, же болбосо жок дегенде кантип ошол эмки бийликке өзүнүн жакындарын алып келип бийликте калтырат. Мына ошол президент үчүн аябагандай маанилүү болуп атат. 17 Чырактай кыздын көз жумганы бул улуттук трагедия. Ошондуктан эгемендүүлүк майрамын жана көчмөндөр оюнун бир нече убакытка артка жылдыруу демилгелери көтөрүлдү. Бирок эч нерсе болбогондой, эки иш-чара тең өз убагында өткөрүлүп, элдин көңүлү майрамга бурулуп кетти. Президент Алмазбек Атамбаев болсо кырсык тууралуу кеп кылгандарды куркулдаган кузгундарга салыштырып жиберди. Жан алган кырсык болобу мына, жакында болгон кырсыктар ошон. Же дагы бир жамандык болобу. Булар дароо куркулдап кузгундай болуп кан эмсеп чогула кылат да. 16 январ таң агарып келе жаткан маалда Дача суу айылына учак кулады. Апат бир заматта 39 кишинин өмүрүн алып кетти. Бирөө атасынан, бирөө баласынан айрылса, толугу менен көз жумган үй бүлөлөр да болду. Кырсык болгон жерге саясатчылардын көпчүлүгү барышты, барбагандар дагы болду. Ал эми Алмазбек Атамбаев болсо барган жок. Калкынын башына караңгы түн түшүп турганда бирге болуп, жабыр тарткандарды колдоп, жетимдердин башына сылап, азалууларга көңүл айтпай койду деп өлкө башчысын сындагандар көп болду. Айрымдар түз кайрылуу дагы жасап жиберишти. Эгер ошондо Алмазбек Атамбаев эл менен бирге болгондо, айкөл кыргыз элим, ушуга чейинки кылынган кемчиликтеринин баардыгын кечирип жиберишмек дешти. Кырсыктан 10 күн өткөндөн кийин гана президент авиа кырсыктан көз жумгандардын жакындарын резиденцияга чакырып көңүл айтмыш болду. Эми мынтип 24 адамдын өмүрүн алып кеткен жер көчкү жалпы журтту кайгыга салып отурат. Кырсык болгон күнү эле Алмазбек Атамбаев элге кайрылуу жасады. Бирок президенттин айткан сөздөрү көңүл айтуубу же тилдөөбү көпчүлүк түшүнбөй калды. Şu maldın başı balanın başынан артыкпы? Maldın canı balanın canından артык. Ошо балдар аман калса, малын да сатып берет. Ишкери болот. Мүмкүн президент болмок ошо балдар. 3 күндөн бери депутаттар, министрлер, саясатчылар Аюу айылына барып, кырсыкка кабылган эл менен жолугуп келишүүдө. 2 айдан бери камакта жаткан оппозиция лидери Өмүрбек Текебаев жактоочулар аркылуу элге кайрылуу жасап, жакын адамдарын жоготкон мекендештерге көңүл айтты. Өзгөн районунун Аюу айылында 29 апрель таң эрте жүргөн жер көчкүдөн каза болгон 24 адамдын жакындарына Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана Атамекен партиясы терең кайгыруу менен көңүл айтат. Табигый кырсыктан каза болгон мекендештерибиздин жакындарынын кайгысын кыргыз эли менен бирге тең бөлүшөт. Ылайым Кудайыбыз кыргыз элин бөөдө кырсыктан, табигый апаттан сактасын. Бул кырсыктар кыргыз элинин башын бириктирип, бир заматта ынтымактуу кылып койгонун көрдүк. Жабыркагандарга 5 жаштагы бөбөк чогултуп жүргөн тыйындарын берсе, ардагерлер пенсиясын которушту. Ошентип отуруп Дача суудагы кырсыкка кабылгандарга 100 миллиондон ашык акча чогулду. Бул кыргыз элинин айкөлдүгү. Бирок өкмөт тараптан, ошол эле шайланган бийлик тараптан жарытарлык жардам болгон жок. Ошондон улам эл өз башына түшкөн ишти өзү чечкенден башка аргасы калбаптыр деген ойго келесиң. Болот Абдыжапаров, Ринат Элиманов, Сентябрь.